Мирбек Атабековтан апасын тоноо боюнча айыпталып жаткандарга УКМК кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу 30 октябрда жактоочу Назира Абдумуминова билдирди. Анын айтымында кыйноо беренеси менен кылмыштардын бирдиктүү реестерине кирген. Бирок шектелип жаткан тарапка бул боюнча билдирме тапшырыла элек. Мен жактаган шектүү адамга сурак болгон жок. Көзмө-көз жолуктуруу сыяктуу тиргөө малдарда жүрбөй турат, дейт жактоочу айым. Эскерте кетсек, май айында белгисиз кылмышкерлер ырчынын апасынын үйүн тоноп, $60.000 жана алтын зергер буюмдарын алып кетишкен. 3 айдан кийин шектүү адам колго түшкөн. Ал 24 жаштагы Медет Бейшеков болуп чыккан. Тинтүү учурунда машинасынан далил буюмдар табылган. Маалымат булагы Кыргыз Today чекиткейжи. Гүлзат Мамытбек Кремльде болгон Самара Каримованын концертин көрүп ыйлады. Белгилүү саентолог, өзүн Кыргыздын планетанын деми деп атаган Гүлзат Мамытбек, эстрада ырчысы Самара Каримованын Кремльде болгон концертине болгон ыраазычылыгын билдирди. Гүлзат Каримованын Кремльде болгон концертин көрүп сүйүнгөнүн, ыйлаганын видеосун социалдык тармакта таратты. Кыргызды Москвадагы Кремльге алып барып, Кыргыздын, орустун ырын ырдап эки элдин ынтымагын бириктирип келген Самарага даңк. Кыргыз эми Москваны эле баспай Голливудда бассын деп ыраазычылыгын билдирди. Эске салсак, Самара Каримованын жеке концерти 23 октябрда Кремль сарайынын концерттик чоң залында өткөн. Каримова өзү да концерт ийгиликтүү өткөнүн айтып, анында көзүнөн жаш тегеренгенин кошумчалаган. Маалымат булагы Барометр чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.